барын. Мен айтайын дегенім, Кыргызда bir жақсы сөз бар да, койчу көп болса кой арам өлөт дейт. Tekşirүүчүлөрдүн саны көбөйтүп атат. 15тен 5-ü бул жаңы ведомство. Карап көрсөңүз, 10-чу Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана суу көзөмөлдөө боюнча кызмат. 11-чи Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигине караштуу өрт көзөмөлү боюнча кызмат. 13-чүсү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жана башка маселелер боюнча. 14-чү Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызмат. 15-чи Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорт коопсуздугу чөйрөсүндөгү. Бул эмне деген? Жалпысынан биздин өкмөттүн жетекчилиги биз ишкерлерге, ишканаларга жардам берип коюшубуз керек деп айтып атат. Жеңилдеттүү процесс болуш керек. А силер тескерисинче жасап атасыңар. Көбүрөөк азыр текшерүүчүлөр болот. Ар бир ишканага ушундай кийлеше турган ведомстволордун саны көбөйтөт. Ар бир келип кетет, анан кийин жашай бересиз. Биздин реалдууда турмушта кандай болуп атат. Бул долбоор туурабы, туура эмеспи мен билбейт экенмин. Эми карап көрөбүз деп. Если өзүңүзгө не уверен болсоңуз, эмнеге алып чыктыңыздар бул жака? Я не сказал, что этот проект правильный или неправильный. Я сказал, что... Ну, вы можете потом посмотреть стенограмму. Я сказал, что я не знаю, правильное ли это или неправильное решение разделить госэкотехинспекцию, это покажет время. А то, что проект, он правильный, он в соответствии с законом идет. Мы же не можем нарушить закон. Рахмат. Анан бул жерде сиз айтып атасыз да, только даттануулар болсо, же бир башка нерсе болсо текшеребиз. Андай болбойт. Бул жерде ар бир структуранын өзүнүн бир жылдык плановый проверкалары болот. Бир жылда бир ишкерди сөзсүз түрдө текшериш керек болот булар. Бир гана плановый проверкасы. Андан сырткары внеплановый, встречный, контрольный. Бир орган, мисалы, бир ишкерди жок дегенде 3-4 жолу текшерип калат. Ошондо мында өзүңүздөр деле эсептеп көрбөйсүздөрбү? Мисалы 15ке бөлүп атасыздар, 15 жетекчи шайлап атасыңар. Бул биздин ишкерлер только проверяющий орган менен олтурабы же башка жумуш кылабы? Алишер Ильич, туура айтып атасыз, плановый жана неплановый проверкалар бар. Встречный проверка бул только салык кызматы эле жасайт, же ген прокуратура эгерде иш козголсо. Плановый проверка бул бир жылда бир жолу, внеплановый дагы бир жолу айтып кетем. Бул деген бизде электрондук форматта өтөт. Биз ошол эгер ишкер өзү кайрылса жөнөтөбүз, же даттануучу бар болсо, даттануучуну биринчи карап, эмнеге даттанып атасың, реальный фактпы бул, жанакы аномнимный болуп кетпесин, же подстрекательство болуп кетпесин, же мындай недобросовестный конкуренция болуп кетпесин. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, түшүнүктүү. Мисалы, сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Өзүңүз сөзүңүздү айтып атасыз. Плановый бир жылда бар деп. 15 служба болуп атса, бардыгы айына плановый койсо, ошондо ар бир айда ишкерде проверка болуп турган болобу? Эми ал жагында биз дагы карап чыгабыз. Анткени плановый проверка биз менен согласование болот. Эгерде незаконный проверкалар болсо, бизде атайын госорган бар, ошону көзөмөлдөгөн бул Генеральный прокуратура. Ишкерлер ошол ген прокуратурага кайрылып, өзүнүн укугун коргосо мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы учурда биз деген жалгыз эле ишкердин эмес, биздин кыргыз жарандардын укугун коргоп жатабыз да. Анткени эртең мына тойдо 100 адам отравление болуп өлүп калса, ким жооп берет ага? Бизнести текшербейли деп отура эле ошентип элдерибиз өлүп атса. Же могул эмеде жолдо бирөө авария болуп каза болуп атса, көз жумуп отура эле ошону карап коюп. Мына ишкерлерди текшербей эле коелу деп. Биздин мамлекеттин айтып атпаймынбы, ишкерлердин колдоо башка жана кыргыз жарандарын колдош керек да. Рахмат, бул жерде сиз айтып атасыз, кыргыз жарандарын колдоп атабыз деп. Бул жерде коргоп атабыз деп. Бул жерде силер коргобой абсолюттук түрдө кордоп атасыңар. Абсолюттук түрдө. Себеби эми мурда экотехинспекция бар болчу. Бардык тармакты бир жетекчи, бир комплекстүү текшерүү кылчу. Азыр кайрадан баарысын салып берип атпайсыңарбы? Ар бир өзүнчө структурага, ар бир службага. Ал ошол эле жумушту жасайт да, ал делечи. Эми бул өтүп кеткен
окуяда уже экотехинспекция расформирована. Решение руководства комментировать не имею права. Эң негизги кыска сөз менен эле жооп берсеңиз, экотех инспекциянын функцияларын кыскартырып, ар тарапка чачканга эмне себеп? Бир эки нерсесин айтып бериңизчи. Экотехинспекциянын функциялары кыскарган жок. Алар сиз айткандай башкаларга берилди. Комментировать решение руководства не имею права. Рахмат чоң, сиз сураныч, бул жерде эгерде ушул тармак толук өтө турган болсо, бул жерде даттануулар өтө көп болот, нааразычылыктар көп болот. Ошон үчүн буну болушунча кыскартышыңыздар керек. Эми мамлекетте мисалы укук коргоо органдарынан, салык кызматынан башка бир же эки текшерүүчү орган болсо болот да. Бир жетекчи болсун, 5-6 тармакты камтып туруп текшерсин. Макул. Алишер Абеевич, туура айтканыңыз туура, бул неплановый проверкалар мындай мыйзамсыз өткөрүүсү ушундай мүмкүнчүлүгү көп. Бирок биз ушул жакты сиз айткандай эске алып, мониторинг жүргүзүп, карайбыз да. Рахмат. Рахмат чоң, урматтуу депутаттар, сиздерден сураныч, буну дагы бир кылдат карасак, себеби дегенде бул чыгарып аткан чечимдери, бул Минэкономдуку бул өтө каршы келет, абсолюттук түрдө бул ишкерлерди бул кордоо болот да. Ошого бардыгыңыздарды буну колдоого чакырам. Рахмат. Министрдин орун басары, мен баары эле позициямды айтып коеюн. Мен бул долбоорду колдобойм. Анткени Лужков деген Москва шаарынын мэри болгон. Ал мезгилде мен тышкы иштер министрлигинде иштеп элем. Делегация менен барганбыз. Москва эмне үчүн, өнүктү эмне үчүн проблемалар чечилди дейт. Мен ишкерлерге шарт түзүп бердим дейт. Сиз экөөбүз чиновникпиз. Эртең саат 9-да келип, 6-да үйгө кетишти ойлонобуз. Алар 24 саат бою кантип ишти жакшыртам, кантип жумуш орун түзөм, канткенде дагы экспортту көбөйтөм деп пикир кылганушулар. Чын келгенде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө эң чоң салым кошкон бизнесмендер. Бирок мен канча бизнесмен тааныштарым бар, бири дагы ыраазы эмес да. Дагы Бир чайнек чай, бир нан бересиз, курсагы тоет. А силер 15-ин алып келесиңер да азыр. 15-ин багасыңар да аны. 15 кесе тамак, 15 чайнек чай, 15 нан. Жыйынтыгы баягы эле. Ошол эле жердин чөбү чабылды. Жалпы сөздөр менен жакшы колдонуп атасыңар да, элибизди коргошубуз керек, элибизди оңдошубуз керек деген сыяктуу. Могул кесиптештер абдан туура айтып атат, ошол элди багып аткан ишкерлер. Бир ишкердин үстүнө 15 көзөмөлчүнү мингизип коюп атасыңар да желкесинен. А биз билебиз көзөмөлчүлөр кандай көзөмөл жасаганын. Бирөө келет, өрт өчүргүчү келет, экинчиси келет, жанакы архитектурадан келет, үчүнчүсү келет, санэпидстанциядан келет. Ишкерди бир айда бир текшерүү жүргөн болсо дагы силердин долбооруңар менен 15 ай текшерүүдөн баш чыкпайт. Качан иштейт алар? Ошондон улам айтып атам. Эми экотех инспекцияны жоготтурдуңар, жойдуңар, бүттү. Эми биринчи жумушту жасап алып туруп, эми сиздер бизди ошону мыйзамдаштырып бергиле деп келип атасыңар. Ушуну жоёрдун алдында келиш керек эле. Кандай дейсиңер? Эл жакшылары, мындай кылсак кандай болот дегендей болуп. Азыр биз муну колдоп бере турган болсок, мен кесиптештерим абдан туура айтып атат. Эртеңден баштап жогорку кеңештин дарегине аябагандай көп кат жаайт. Эмне кылып койдуңар дегендей. Ошондуктан жанакы жоюп жиберген ишканаңарды биз 15 көзөмөлчүнү койгонго караганда кечирип койгула, биз туура эмес жоюп салыптырбыз, шашып кетиптирбиз дегендей кылып кайрадан ордуна алып келип койсоңор, менимче максатка ылайык болот. Биз канчалык айтпагыла мындай көзөмөлчүлөрдү көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Көбөйтүшөбүз деген болсо, баарын жоопкерчиликке алган өкмөт бар. Ошол өкмөт өз башы менен жооп берип, өз башы менен ишти кыла бериш керек. Жогорку кеңештин мындай иштерге тиешеси болбогону жакшы. Рахмат. Чындыгында Алишер мырза эң туура жакшы айтып кетти да. Биз Кыргызстандын казынасын толтурган 100% ишкерлер болот. Ошо казынанын эсебинен биз айлык алып жатабыз, сиз айлык алып жатасыз, кийинип жатабыз, балдар багып жатабыз. Жана башкалар дагы мамлекетте иштегендердин баардыгы. Барын. Мен айтайын дегеним, кыргызда бир жакшы сөз бар да, койчу көп болсо кой арам өлөт дейт. Өзү биздин ишкерлерди ушунча текшерүүчү органы текшерип турса, бизде баш көтөрүш болбойт да. Дагы бир сөз бар, балта көтөрүлгөнчө дөңкөч эс алат дейт. Ансыңардай могул немелерди азайтыш керек.
Мен бир нерсени калыстык үчүн айтып коюшум керек. Убагында Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ушулардын бардыгын кыскартып бир инспекцияга алып келген да, экотех инспекция. Көпчүлүгү 90% текшерүүлөр ошол жака кеткен. Азыр ар бирин өз өзүнө берип